Силер жаман күмөн сүрөгөндөн сактангыла dedi. Ne Allah'ın hükmü eкен. Gün sayın күмөн кылабыз го биз. Жумушка барганда, көчөгө чыкканда, интернет көргөндө, базарга барганда, үйдө отурганда, көчөгө чыкканда, кошуна тууралуу, куда сөөк тууралуу, достор тууралуу, тиги аялтуу, бул ар күнү күмөн. Алла Таала ушул жерден баштады биринчи. Сүйлөгөндөн мурда, кылган иштен мурда күмөндөн баштады. Жаман күмөн кылбагыла. Мына өкүм. Жаман күмөн кылбагыла дейт. İmandуулар Алланын буйругу, жаман күмөн кылбагыла. Кээ бир күмөндөр күнөө болот дейт. Мен жөн эле отурам да, сүйлөгөн жокмун, бир иш кылган жокмун. Жөн эле күмөн кылып атам да, ушул акмак, что-то не то ушул. Ушул басканы мага жакпайт, что-то ушул күлгөн ушул не то ушул. Жаман күмөнчү, жөн эле сүйлөй элекпин, күмөн кылып атам да. Алла Таала айтып атат, күнөө дейт. Не деп атат? Күнөө жазылат экен. Күмөнгө күнөө жазылат экен. А сүйлөгөнгөчү? Эмне үчүн десе, иштин баары жаман күмөндөн башталат экен да. Жаман күмөн кылгандан кийин анан ушактайм. Анан жала жаба. Качан ушак жала болгондон кийин жүрөктөр жиркенип калат. Анан кандай болот? Бири-бири менен мушташ болот, анан согуш болуп, ошо қан төгүлө берет.